Allahu akbar, Allahu akbar. Адам баласының жүрегі өте алсыз да. Өте алсыз. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам баласының жүрегін ушундай оодарылып турарын, қайта-қайта алмашып турарын ушундай бір жақсы сифаттаған да. Абу Муса Ашари риwayat хадисте пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып айтады да. Жүрек тура ең талада шамал учурган қанат сияқты дейді да. Адам баласының жүрегі дейді, тура ең талада шамал учурган қанат сияқты дейді да. Ошолор ең талада шамал катуу болгондо, шамал кайсыл тарапка болсо ошак учат да. Өйдө жак батыш жактан келсе, чыгышка учат, чыгыш жактан келсе, батышка учат. Ошол асманга көтөрүлөт дагы жана канат шамал карап уча берет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам баласынын жүрөгүн дал ушул канатка кошуп турган да. Бул хадистен эмнени түшүнөбүз? Адам баласынын жүрөгү тез-тез алмашып, тез-тез өзгөрүп турат да. Тез-тез өзгөрүп турат. Ошондуктан биз ушул жүрөгүбүз өзгөрүп кетип, ошол жүрөгүбүздүн өзгөрүп кетүүнүн натыйжасында туура эмес адашууларга, туура эмес жолдорго, жана башка Аллах Таала жек көргөн жолдорго, Аллах Таала жек көргөн күнөөлөргө, жана башка нерселерге түшүп калбаш үчүн Аллах Тааладан ошол жүрөгүбүздү өзү разы болгон жолдо, өзү разы болгон акыйдада, өзү разы болгон ибадатта болуш үчүн дайым Аллах Тааладан сурашыбыз керек, урматтуугандар. Бул хадис Ибн Мажахта келет 88 номерде, хадисти Албани сах деген.